Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде "Ма нахала валидун валадан мин нахлин афдала мин адабин хасанин". Ата балага эң көркөм адеп ахлактан дагы артык белек бере албайт дейт. Демек, ата эненин бул дүйнөдө балага, балдарына берген эң чоң белеги бул таалим тарбия. Ата эненин үй бүлөдө орду чоң. Себеби ата эне ошол үй бүлөнүн эң чоң эки түркүгү. Ошол түркүк бекем болсо, үй бүлө бекем болот. Ошондой бекем үй бүлөдө тарбияланып өскөн балдар ыймандуу, адеп, ахлактуу болуп чоңоет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде "Куллу маулудин юладу алал фитра". Ар бир нарсте таза табиятта төрөлөт дейт. Андан кийин ата энеси тутунган динине жараша, жолуна жараша баланы тарбиялап өстүрөт. Ошондуктан бала тарбиялоодо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоп, ошол көрсөткөн тартипте бала тарбиялообуз зарыл. Жогоруда айткандай, балдардын табияты, жан дүйнөсү таза, тунук, укканын уккандай, көргөнүн көргөндөй кабыл алуу жөндөмүнө ээ. Алардын эң алгач кадам коюп аттаган босогосу, биринчи мектеби алардын өз ата энелери. Ал эми алардын тарбиячылары өз энелери. Ошондуктан энелердин жакшы тарбиячы болуп даярдалышы элдин келечеги үчүн өтө маанилүү. Бала тарбиялоодо ата эне диета кармаган адам саңаяктуу. Ал өз ден соолугунун камын көрүп, ар бир тамагына өлчөмүнө көңүл бөлгөндөй, ата эне дагы баласына таалим тарбия берүүдө тарбия өлчөмүнө көңүл бөлүүсү зарыл. Элибизде айтылгандай, уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың дейт. Бала тарбиялоодо Аллах Таала өзү жардамчы болсун. Тарбиялаган балдарыбыз эки дүйнөдө бизди сүйүнүчкө бөлөгөн перзенттерден болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.